Чын жүрөктөн куттуктайм сиздерди, урматтуу калай калк, урматтуу эл журт. Анткени мен бул жерге кайсы бир айылда келип элдериме учурашканда ушунда мага эмнеси чаккан бул жерде айыл өкмөттүн башчысы. Бул жердеги айыл өкмөттүн башчысы толугу менен долбоордун баардыгын бүтүрүп, экспертизадан өтүп, даяр кылып койгон экен. Мына кээ бир айыл өкмөттөргө барабыз биз, мына айыл өкмөттөр райондорго барабыз. Тапшырма коебуз. Акчабыз бар. Жакшынакай документтер даярдап берели десең, документтер даярдай албайшат да. Мына булар документтер даярдап, экспертизаны кылып бизге берди. Биз мына 60 миллион сомдук ушу долбоорду мына быйыл баштадык элек. Март айында баштадык беле? Март айында баштадык. Мына 25 жылы, 26 жылы мына республикалык бюджеттен биринчи объектибиз мына ишке кирип атат. Урматтуу агайын туугандар. Сиздерди куттуктайбыз. Мына 600 абонент, 600 счетчик коюлду. 600 счетчик коюлду. Эгерде мурда сиздер 1 саат алсаңар сууну, азыр эми түнү күнү ала бересиңер саатты. Түнү күнү сууну ала бересиңер. Бирок ушу счетчик менен акчасын төлөйсүңөр. Мен сиздерден эки нерсени суранам, урматтуу тургундар. Урматтуу калай калк, урматтуу жаштар, аталар, апалар. Эки нерсени суранам сиздерден. Биринчи нерсеси бул тарифти коюп бергиле жакшы. Тарифти жакшы коюп, туура тарифти коюп, ошо тариф өзүн акташ керек. Экинчиси маселеси бул эксплуатацияны карагыла. Жөн эле таштап салбай, айыл өкмөттүн башчысы ким бул жерде? Сизби? Ошо эксплуатацияны жакшы карап, бул мындай 60 миллион сомдук сиздерге өмүр бою иштеш керек. Аны өткөндө мен келгенде да айткам, 30-20% резерв болуш керек. Кийин эгерде калкыбыз көбөйүп, эгерде үйлөр дагы курулуп калса, ошолорго дагы кийин резерв болуш керек. Ушуну каралганбы ушул? Каралган, Мына ушундай долбоорлор менен биз ишти алып баратабыз.